Биз бийлик өкүлдөрүнө айтып жүрөбүз, бирок бул көңүлдүн сыртында калып жүрөт. Бул жолдон тышкарыраак маселе, мына Жумгалдан миллиондогон тонна көмүр өндүрүлөт. 17 карьер бар. Анан эми ошол миллиондогон тонна көмүрдү өндүрүп, ушул жерден тартып кетип атып, жумгалдыктарга эчтекеси калбайт. Биз өкмөт белгилеп берген эле баадагы көмүрдү алабыз. Үйүбүз жакын болгон үчүн ичине бир аз арзаныраак түшүп калат экен. Анан эми ушул жана мыйзамыбыздарда, кеңейтилген мыйзамда жанагы социалдык пакет дегенде өзүнүн ыктыяры менен берилсин деп калыптыр. Биз канча жылдан бери аракет кылып жүрөбүз. Ушуну өкмөттүн ошо комитетине кайрылып жүрөбүз. Тиги буга кайрылып жүрөбүз, эч бир ишке ашпай жүрөт да. Бир тыйын да акча түшпөйт. Мына ушул миллиондогон көмүрдү тартып атып, ушул жерден чаңында калып атып, Жумгал району бир дагы дотациядан чыккан жок. Жалгыз Байзак айылынын аймагында экен Каракече көмүр бассейни. Ошо гана дотациядан чыкты, калганыбыздын баардыгы ушунчалык абдан бир кордугун көрүп атабыз да, мындайча айтканда. Экология жактан ушунчалык чаңын жутуп атабыз. БСДСин баары чаңдан келген нылдар толуп калып, суубуз чыкпай калып атат. Буларды арачылап бир тон өкмөтүбүз жок болуп атат. Анан эми ушуну ылайы келсе, Рыскардычынбекович, эми Алтынбек ийинин көптөрү таарына сизди бир абдан активдүү депутат катарында сизге көбүрөөк басым жасап айталы. Ушул маселени бир карап, бир киргизип, неметип берсеңиздер жакшы болот эле да. Анан мунун жанагы налогдор болчу. Товар оборотунан 2% түшөт деген. Аны дагы нак акчасына гана алгандардыгы түшүп, калганын токтотуп койду да. Ошону менен кайра баягы дотациядан чыгып бараткан айыл өкмөттөрүбүз кайра ылдый түшүп барышты. Анан эми ушул маселени бир көңүлүңүзгө алсаңыз. Ушул 13 айыл өкмөтү бар. Ошонун 4 айыл өкмөтү, 5 айыл өкмөтү дотациядан чыгып калганбыз. Бизде толук 17 компания иш алып барат көмүр ишканаларда. Жумгал жергеси бүт көмүрдү өндүрүп берип аткандан кийин жанагы сатуудан түшкөн салыкты отмет этип койгон. Эгерде перечисление менен болсо, налог с продажанычы ал жанагы 650 тонна биз ТЭЦке тапшырабыз. Андан башка бюджетный бар, ошол менен бир 700 000 тонна көмүрдөн салык алынбайт да, сатуудан түшкөн салык алынбайт. Ошонун натыйжасында биздин аэропорттор кайра дотацияга отуруп калды. Ар бири 10 миллиондон 12-15 миллионго чейин жетип калган бюджеттери. Тилекке каршы азыр 5 миллионго чейин түшүп калды. Ар бир айыл өкмөт 5 миллион дотация алып атат деген сөз да, кошумча дагы. Анан сиздерден сураныш ушу жалпы эле ушу 10 айыл өкмөтү иш алып барат. Биз эми сатуудан түшкөн салыкты кайра ордуна коюп восстановить этпесе да, биз ушу фонд развития бар, билесиздер. Ошого ыктыярдуу түрдө алтын өндүрүлгөн ишканалардыкы милдеттүү түрдө кирет экен дагы, биздин көмүр ишканалардыкын отмет этип коюптур. Өзүнүн ыктыяры болсо берет, каалоосу болсо бербейт. Ошо менен биздин тургундарда көп талаш тартыш маселе бар да. Бизге мына 2% калса бир 30-дан 45 миллионго чейин акчабыз болот эле. Бүгүнкү айтып аткан көйгөйлөрдүн көбүн биз район өзү эле чечип алат элек. Бала бакча салып атат элек, спорт зал салып атат элек, жолубуз тоңдоп алат элек, тиги болот элек. Ушул боюнча тилекке каршы мынакей 17 компания иштесе дагы, бир дагы айыл өкмөтүбүз мындай бир Байзак чейектен башкасынын баардыгы бүт дотацияда отуруп калды да. Ушуга жардам берсеңиздер өтүнөт элек. Ыктыярдуу эле кирип койсо, 2% кирип койсо, биздин бюджетибиз бир топ толукталып жумуш алып барат эле. Мисалы үчүн жана алтын кенинен сиздерге маалымат катары эле да, кеминде 100 миллиондон ашык акча каражаты ушу түшөт экен фондко. Бүгүнкү күндө 30 миллиондон ашыгы да мындай ашыкча калат экен да, жылдын этегинен. Анан сиздерден сураныч жок, 30-40 миллион түшүп турса, район өнүккөнгө жакшы болот эле. Ошону айтайлы деди эле биздин депутатыбыз. Биринчи айылдык кеңештин төрагасы кайрылбадыбы? Биздин Жумгалда эгемендик алгандан бери эле көмүр өндүрөбүз. Көмүрдүн баары сыртка кетет, өмүрдүн баары бизде калат деп көйгөйдү айттыңыз да. Эми бул жанагы салыктан түшкөн, сатыктан түшкөн салыктын алып коюу боюнча мен азыр бир убада берип, кепилдик берип алып, анан эртең башым шылкыйтып качып жүрбөйүн да. Мен буну силердин депутаттарга менен өкмөт менен сүйлөшүп алам, чечүүнүн кандай жолу бар. Анан бул акимде айтып атпайбы, фонд болсо депчи, фонд болгон жерде фонд болот. Ал фонддун арыздангандар толтуруп алат. Анан кийин ушул жана 17 фирма, алар канча обороту канча, пайдасы канча, кандай болгон күндө дагы жергиликтүү эл ошол жерден кендин зыянын көрбөш керек, пайдасын көрсө пайдасын көрүш керек. Анткени ал бул табият ушундай. Маселен Барсконда эле
Құмтөрдүн алдында туруп деп өзүнчө фонддон акча алышат. Таласта Бекмолдо деген айыл өкмөт бар. Иштетип элек жер үйдөн 176 миллион сом акча алып коюшту. Мындай нерселер көп, мен аны колдойм. Манагы жанагы алардан акчанын кандай кылып алуунун жолдорун биз ойлоштуруп көрөлү. Өкмөт башчы менен дагы сүйлөшүп көрөлү. Бул ушул эмне үчүн 17 компаниядан соцпакет жок. Эмне үчүн 4 айыл өкмөт кайта дотацияга отуруп калган, тескери кеткен. Аймактарды өнүктүрүү жылында алдын аткарыла турган иштер эмне үчүн аткарылбай жатат? Эгер чында президенттен мына 2-нчы жыл катары мен аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялап атат. Анда ушунун алкагында да ушуларды киргизсе болот да. Бул маселенин үстүндө иш алып баралы. Саламатсыздарбы? Мен дагы 1-2 сөз айтып коеюн. Мына көмүр каскандар боюнча жумалдыктардын баары ушул жактан көмүр чыгат. Анан көмүр деген баягы бардык нерсенин эки кожоюну бар, бир мамлекет, бир жеке менчик. А бул кендики болсо, элдин дагы ырыскысы бар. Ал жерде буюрса мына биз жогорку кеңешке барганда бул маселени көтөрөлү. Көмүр каскандарда чоң компаниялар бар, жаңы баштагандар да бар. Ал жаңы баштагандар керек болсо мындай колдоого да муктаж кээ бир моменттерде. Анан чоң компаниялар бар. Ошол бутуна турган гигант компаниялар жакшы ошол жагын сунуш беришибиз керек. Мен ойлойм, ушу көмүрдүн мындай мекени болгон жумгалдыктар көмүрдөн кыйналбаш керек. Кенен. Андан кийин анын калганына жетсем жетет. Себеби мына жерде касып атат, мына чаң, суу бар, ушул жерге калып атат. Мен ойлойм, муну өкмөт да туура түшүнүп, биздин сунуштарды колдош керек.